Өмүр күзгү сыяктуу. Андан ар бир адам өз жүзүн көрө алат. Эгер үтүрөйүп карасаң, өмүр да сага зардем менен карайт. Сен ага ар дайым жылмаюу менен караган. Дал ошондо гана өмүр сага достук колун созот экен. Күзгүгө караган адам өз жүзүн сулуу деп тапса, жаман иштерди жасап, ошол сулуу жүзүнүн көркүн бузбасын. Албетте, максаттуу, жүрөгүндө ишеними, мээрими бар пенденин тышкы көрүнүшү жана ички дүйнөсү дал келишет эмеспи? Биз жашоого жылмаюу менен карайбыз жана андан ар дайым жакшылыктарды гана үмүт кылабыз деген ишеним менен Үзүлбөгөн үмүттөр программасынын дагы бир берүүсү назарыңыздарда. Адам көңүлүндөгү ар бир көрүнүш анын көзүнөн байкалат. Кимдир бирөөнүн көзүнө кунт коюп карасаңыз, ал көздөрдө канчалаган терең сырлар катылганын байкайсыз. Дүйнөнүн сулуулугу эмне деген керемет. Ага эч көз тойбогон. Сиздин да көзүңүздү алуудан тайсалдап, көз кумарыңыз канбай, көргөн сайын көргүңүз, караган сайын карагыңыз келген нерсеңиз бардыр. Күн батып, жер бетин караңгылык каптаганда, эртең кайра күн чыгып, жер жүзүн жарытат деген ишеним жана үмүт менен уйкуга багынасыз. А бирок мына ушул ажайып байлыктан куру калган адамдардын тагдыры жөнүндө эч ойлоп көрдүңүз беле? Садаганын эң абзели чаңкаган жанга суу жуткуруу болуп саналат деп айтылат хадис баяндарында. Бүгүн биз жолубузду мына ушундай ниет менен баштадык. Бул жер Бишкек шаарындагы мүмкүнчүлүктөрү чектелгендердин жакшылык турак жай ээлеринин шериктештиги. Жатаканада борбордогу 1, 2 жана 3 топтогу мүмкүнчүлүктөрү чектелгендер күн кечиришет. Колубуздан келишинче шарт түзүп, оңдоп түзөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Тургундардын көпчүлүгү үй бүлөлүү, болжол менен 70%ын көз азиздер түзөт. Булардын көңүлдөрү өтө назик, анан зирек келишет. Ошондуктан аларга ар дайым өзүмүн деңгээлимде мамиле жасайм деп белгилейт турак жайдын жетекчиси. Биз көрүп турганда булар көрө албаса, же ошонусун тандай албаса, эми мындай көргөн адам да кыйналып кетет. Уккан адам укпаганы болсо, бирөөнүн эмне деп сүйлөшүп аткан толук жете албаса ага. Анан кандай десем ушунчалык зээнин кейит бирок. Анан эми мен деле булардын арасында жүрөм, ушу канча жылдан бери, өзү буларда 20 жылдан бери иштейм. Өзүмдү кандай көрсөм, буларды өзүмдөй эле көрөм. Анда биз бул жатаканадагы көп балалуу, мүмкүнчүлүгү чектелген бир үй бүлө туурасында сөз кылмакчыбыз. Бул багытта бизге турак жай жетекчиси Токтобүбү Назарбаева көмөктөштү. Жолдош экөө тең азиз. 3 баласы да көзүнөн көрбөйт. 2 баласы бир кызы гана көрөт, 4-өө көрбөйт. Анан ошолорду эме алып иштешпейт, үйүндө пенсия менен отурат. Байларга караганда жардылар кабагым кашым дешпей, жадырап жайнап шайыр шаттуу жашашат демекчи, бул үй бүлө барына шүгүр кылып, тагдыр сыноолоруна мүңкүрөбөй, тирүүлүктүн өзү бакыт деп күн кечирип келишет экен. Чын эле, жараткан балага ырыскысын кошуп берет тура. Үй ээси Райым Калый Жуманазаров 41 жашта. Жубайы Назгүл Жуманазарова менен түтүн булатканына 20 жылдан ашты. 3 кыз, 2 уулдун ата-энелери. Мен жумуштан иштеп келип, эмеде больницада болчумун да. Больницада бул кеметкенден кийин тиги мага магнитофон берди. Ала кетчи мун жумушка деп койду. Ала кетейин деп элемесем. Нуржан байке бар болчу. Эмеде жалда жашайт. Ал байке айтып калды. Алып келип кетчи үйгө деп калды. Как энежең чыкырып деп. Мен кирейин деп кирип келсем, олтуруп тур деди. Чогорасыз жумушка деп койду. Барайын деп. Жолдо сүйүү пайда болгондо койду. Ошондо мен Аллага шүкүр деп токтогом. Райым Калый Жуманазаровдун айтымында туаса көрүүсү начар төрөлүп, убакыттын узашы менен таптакыр көрбөй калат. Кичинекей кезимде эле багы начар деп ата-энем айтып келишет. Бирок багы 9 жашымда багы акыл эс тартып калган кезден бери билебиз, багы ал кезде жакшы эле болчу. Анан багы кийин начарлап жүрүп отур, анан 95-жылы жоготтук. Бул дарт балдарынын да ден соолугуна таасирин тийгизген. Башкача айтканда 3 баласы 1 топтогу майып. Жубайы Назгүл Жуманазарова да туаса көрүүсү начар төрөлүп, учурда ал да 1 топтогу майыптардын катарында. Азыр ошол атамды телебиз базардан.
Атаңызга жөлөк таяк болуп аткан турасызбы? Жакшы. Учурда улуу баласын жөлөк кылып базарларда комуздун боорун тырмалап акча табышат экен. Үй бүлөсүн, башкача айтканда 7 кишини ушул комузун ойноп, табигый өнөрү менен багып келүүдө. Польшалык жазуучу Прус Болеслав айткандай, кайгы бизге сактоо үчүн берилген кенч. Аны жалгыз тартам десең, сенден уйку качып жашооң татаалдашат. Аны бөлүшүүгө дос табылганда гана сага жеңилдик болот экен. Демек сен болуп жүрөсүң, сездиң көңүп дүйнөсүн, тарынба кетче сүйгөнүң, кетирген кемчил күнөсүн, кетирген кемчил күнөсүн, күнөсүн. Бул көздөрдө үмүттүн оту жанат. Буларда жашоого, жакшылыкка болгон ишеним жана эң негизгиси бейгапар, бири-бирин толуктап, бири-бирине күйгөн жакындар бар. Анда эмесе ушул үмүтүнө үмүт улап, кайра таратуу аракетин баштасак. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду. Байланыш үчүн телефондор 0777 58 02 42 0551 74 91 41. Мына ушундай максатта Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Эсенгелди Жумакуновго кайрылдык. Үй бүлөдө кишинин саны көп экен, 5 баласы бар экен. Кандай жардам бере алабыз деп биздин мүчөлөрүбүз менен ушул фондко демөөрчүлүк кылып жүргөн байкелер менен кеңешип көрдүк. Кеңешип көрсөк, биздин жакындан жардам берип жүргөн байкелерибизден бирөө Элдар байкебиз. Ал Элдар байкенин өзүнүн Даамдан деген ашканасы бар. Тест татым борбору. Ошол кишиге кайрылдык, демөөрчүлүк кылып бере аласызбы, ушундай үй бүлө бар экен десек, жардам берейин деди. Мына ушинтип Эсенгелди мырзанын жол баштоосу менен борбордогу Даамдан тест татым борборунун жетекчиси Элдар Абакировду сөзгө тарттык. Элдар мырза үй бүлөлүү, бир уул, 2 кыздын атасы. 2 жылдан бери бул жерди жетектеп, колунан келишинче элге жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүүнүн аракетинде. Негизги максатыбыз элге тамак берүү, жөнөкөй тамак эмес, колдон келишинче адал тамак берүү, ден соолукка пайдалуу тамак берүү, ар кандай усилитель вкуса аны муну пайдаланбай таза тамак бергенге аракеттенип атабыз. Менюбузда 100гө жакын тамак бар. Колдон келишинче ошо элибизге мындай элге жаккан баада тамак бергенге аракет кылып иштеп жүрөбүз. Жаш болгондон карабай чет өлкөлөрдө да эмгектенип, тажрыйба алмашып, иш сунуштарынын, мүмкүнчүлүктөрүнүн көптүгүнө карабай өз жеринде, өз элинде гана кызмат кылууну чечет. Албетте, эл арасында мындай патриот, эмгекчил жана айкөл замандаштарыбыздын бар экени кубандырбай койбойт. Ошондой эле чет жактагы мекендештерибиздин кейиштүү тагдырларына да кайдыгер эместигин, жаштар келечектин ээлери болгондуктан алардын ар бир иш аракети маанилүү экенин билдирет. Кожоюн өзү көрбөйт экен, кийинчерээк такырындай толук көрбөйт экен. Жубайынын болсо көзү мындай сөөлөкөттөрдү көрүп чала көрөт экен да. Анан ошол экөөнүн кийинен бириккени 3 баласына да өтүп калыптыр тилекке каршы. Общежитие жакшы берилиптир, жок дегенде бекер жашоосу, бирок тар болуп калат экен да, баягы 6-7 киши бир комнатада жашашат.
Анан баягы мамлекет тарабынан пенсия көбөйүп атат дейт, бирок 6-7 киши болгон үчүн кыйналып калышат экен да. Кыйын абалда жашаткан үй эле турбайбы? Эмнеси жетишпейт экен? Эмне жагынан жардам беришибиз керек деп ойлойсуз? байкадык да. Мына ушинтип Кыргыздын кыраан жана чыгаан жигиттеринин бири Элдар мырза колунан келишинче жардам берерин айтып, биздин башкы демөөрчүбүзгө айланды. Андан соң Сүрия кайрымдуулук фондунун мекемесине жол тарттык. Эскерте кетчү нерсе, фонддун жетекчиси бизге байланышып, жардам берерин билдирген. Бул фонд мурда мүмкүнчүлүгү чектелгендердин фонду болсо, азыр жалаң эгиздер үчүн кызмат кылат. Жакында эле өлкөнүн бардык областтарын аралап, таланттуу эгиздердин фестивалын өткөзүшкөн. Мындай фестиваль өлкөбүздөгү алгачкы саамалыктардан болуп саналат. Республика боюнча жашына да караган жокпуз, улутуна да караган жокпуз. Бүт мүмкүнчүлүк чектелген болуп деп эгиз болуш керек да. Эгиздердин арасынан чыккан ушундай таланттууларды мен бүт ушу Бишкек шаарында болуп өттү. Ошондой эле кайрымдуулук иштерин улантууну да туура көрүп, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша муктаждарга кол кагыш көрсөтүп келишет. Кыргызстанда көп эле адамдарчы, аябай бай адамдар ошону бир муктаждууларга жардам берсе, абдан кыргыз эли өнүгүп өсөт эле дейм да. Саламатсыздар. Салам алейкум. Жакшы келиңиздер. Даамдан Тестатын борборунун жетекчиси Элдар Абакиров тамак жасоочу меш, кир жуучу машина жана акчалай жардам берсе, Сүрия кайрымдуулук фонду кийим-кечектер менен каржылоону колго алды. Кудай таалам жүрөгүңүздөргө ыйман берсин, токчулук берсин, тынччылык берсин. Пендечилик кылып, билип билбестен кетирген күнөөңүздөрдү кечирип, Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын насип этип, амал дептерин оң колуңуздардан берсин. Эл ичинде аман болуңуздар, бар болуңуздар. Алла разы болсун. Сиз айткандай, биз баарыбыз эле ошо адамдын балдарынанбыз. Кудай баарыбызды ар кандай жаратат экен. Сиз чоң баатыр экенсиз, сиздин үй бүлөңүз. Ушунча баланы аман эсен чоңойтуп атыпсыз. Биз деле жардам берип аткан, бул чоң деле жардам эмес. Мындай менин оюмча бизге сизден көңүл буруп атабыз. Чоң жардам деле эсептебейбиз, бирок ушул кир жуугуч машина анча-мынча болсо да жумуштарыңызды жеңилдетсин. Ушу 5 баланы. Алла разы болсун. 3 жыл гарантиясы бар экен. Телефон бар, телефонго чалып койсоңуз келип коюп кетет машина. Да чоң рахмат. Мен ушул үйдү жетектеп ушулардын дагы кыйынчылыктарынан кичине жеңилирээк болсун деп силердин алып келген буюңарга чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул үйдүн атынан да ушундай жардамыңыздарды аябай ушул кыргыз эл ичинде дагы бири-бирибизге карашып дегенде колдон келсе жардамыңыздарды берип ушинтип карашып жүрүңүздөр. Баарынан да силерге биринчи ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайым ушул Кыргызстанда тынччылык болду. Дагы Кыргызстан эл журту бири-бирине карамдуу болуп жүрүшсүн. Мындай эже машина бул жерде эртең чалып коет, эже чалганда уже келип орнотуп берип кетет экен.
саған салам, қаншалық күнней қалса даңғай көзімді мүчуай қараным, атакем қачандай келетті, осы жолың бір күтіп жатады. Мына ушинтип дагы бир үй бүлөнү аз да болсо кубанычка бөлөй алдык деген ишенимдебиз. Биз менен кызматташууну кааласаңыздар, төмөнкү даректерге байланышсаңыздар болот. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Сиздерден сунуш пикир, кат кабарларды күтөбүз. Эфир аркылуу кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Ата туягың тулпарда курдойлу, туруна шун карай көрмөйлү, өлүңгө